Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде винегрет. Сиздерди билбейм, бирок мен бул салатты аябай жакшы көрөм. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач керектүү азыктардан кызылчаны, картошканы сабизди сууга кайнатып же духовкага бышырып алабыз. Ошондой эле пияз керек. Пиязды дагы кошуунун бир нече жолу бар. Аны дагы айта кетем. Бурчактардан кааласаңыз жашылын окот же кызыл төө бурчак кошсоңуз дагы болот. Ошондой эле туздалган бадыраң керек. Бадыраңдын ордуна туздалган капуста, квашеный капустадан дагы кошсок абдан сонун болот. Ал эми пиязды мен ар дайым кууруп кошом. Мага көбүрөөк ушундай жагат. Чийикке кошсок дагы болот албетте. Жана маринадтап. Маринад үчүн кайнаган сууга 1 чай кашыктан уксус, туз, кумшекер салып 10-15 мүнөткө коюп коебуз. Калган азыктарды болсо майда чарчы кылып баардыгын туурап алабыз. Картошканы туурап жатканда бычакка тактайга жабышып, сынып, бир аз жүдөтүп жатса, өсүмдүк майы менен майлап койсоңуз, туураганга ыңгайлуу болот. Достор, туздалган бадыраңдын видео рецепти менин каналымда бар. Эгер көрө элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө кирип көрүңүздөр. Ушул видеонун алтына шилтемесин калтырып коем. Ал эми салатыбыз көрүктүү болуш үчүн кызылчадан башка азыктардын баардыгына бир аз туз, мурч, калемпир кошуп, алгач аралаштырып алабыз. Андан кийин кызылчаны кошобуз. Кызылчаны туурап жатканда дагы бир аз өсүмдүк майын колдонсок, колубуздагы жана тактайдагы кызыл тактар оңой кетет деп айтышат. Келиңиздер бүгүн текшерип көрөбүз. Чындыгында эле аябагандай сонун ыкма экен, мага жакты. Эми куурулган пияздар муздагандан кийин кызылчага кошуп, аралаштырып алабыз дагы. Андан кийин башка азыктар менен чогуу баардыгын аралаштырабыз. Ошондо салатыбыз бир аз дагы болсо көрүктүү болот. Достор, мына ушинтип биздин пайдалуу винегрет салатыбыз да даяр болду. Жактуу сиздерге. Сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Достор, активдүү болуңуздар. Сиздер канчалык активдүү болсоңуздар, ошончолук көп видеолор чыгып турат. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналыма катталганды унутпаңыздар. Жана досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз да сонун болот. Кийинки видеолордон аманчылыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.